Kaç teri күнөө экенин билбей терип жүргөнмүн, эмне кылсам болот дейт. Каш тери жөнүндө маалымат бересизби? Каш терген шариатта арам аялдарга. Аялдар чачын анан кашына маани бериш керек. Чачын, кашын терген, жулдурган, кырдырган болбойт. Бирок андан башка бетиндеги түктөр, денесиндеги түктөрдүн бардыгын жулдурса, тердирсе, кетирсе боло берет бардык жол менен. Каш эмне үчүн терсе болбойт? Кудай Таалам ар бир адамга ден соолук берип, дене түзүлүш бергенде ошого ылайык каш берген. Senin kaşın, senin denengdin maylуулугуна, denengdin çoңдугуна, кичинелигине, териңдин түзүнө ылайыктуу. Kaştın atı hacip deyт. Hacip деген сөз тосуп калуучу деген сөз. Юсуп Баласагындын китеби бар. Кандай китеп бар? Кутту билим, кут билим деген. Ошондо хас hacip деген бар. Hacip деген эмне? Жана хандын эшик тоскучу. Эшик тосконду тоскуч деп коет. Хижап, жоолук, дени тоскуч деген сөз. Каш hacip тоскуч, түшкөн терлерди тосуп, каш бие кагызып турат. Эгерде өзүңүн бар кашыңы жука кылып терип бере турган болсоң, анда ошол ден соолугуңа зыян алып келет. Кашын терген аялдардын ден соолугу сөз түрдө ошондо начарлайт, өзү аны билбейт. Ошол саңа анан каш десе бир жолун аркы чачка жабышып жок. Каштын өзү жулганга болбойт. Бирок каштын үстүндөгү, астындагы түктөрдү тергенге шарият каршы эмес. Каштын өзү жулганга болбойт.